айдын 12-си. Биринчи Кудайга анан сага рахмат. Анжеликага сүйүктүүсү кезектеги гүлүн белек кылды. Ырчы Анжелика жакында эле кыздары, курбулары менен эс алууга бара жатып жол кырсыгына кабылган. Өзү жана кыздары жабыркап, операция ийгиликтүү жасалып, үйүнө чыгышкан. Ал ооруканала жатканда да, үйүнө чыкканда да абалы кимдир анын ден соолугун сурап жатканы тууралуу өзүнүн инстаграмдагы баракчасына байма-бай жарыялоду. Түндө сүйүктүүсү кезектеги кучак толо гүл белек кылганын баракчасына жайгаштырып, биринчи Кудайга анан сага рахмат деген билдирүү калтырды. Ошондой эле ырчы айым сүйүктүүсү ар бир айдын 12-си кучак толо гүл берерин эскертти. Маалымат булагы Фабула Чеки KG. Анжелика ооруканада жаткандардын барына көз тийген болуп калабы? Ырчы Анжелика абалы тууралуу баракчасында бөлүштү. Биз катуу кырсыктап калганда дал ушундай сүрөт алдымда. Биз үйдөбүз, Аллахка шүгүр, ден соолугубузда жакшы жылыштар бар деген посту баары күткөн. Өзгөчө чыныгы күйүп бышкан жакындарым жана мени менен 24 саат чогуу болгон инста досторум. Сыноо кырсык айтып келбейт экен. Кандай эмне болгонун жакында шашпай YouTube каналыман көрө аласыздар. Эми сүрөттөрүңөрдү чыгарбагыла, көз тийди дегендерге айтарым. Маңдайга жазган тагдырдан ким качып кутулду эле? Ооруканада жаткандардын баарына көз тийген болуп калабы? Албетте, жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Жан талашкан жашоонун агымында байкабай сүйлөп же кокустан бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуп алат экенбиз. Чындык деп чыркырагандарым чычылгандай көрүнөт тура. Токтоттум андай талантымды. Майда чүйдө сөздөргө ыйлап, дары өзүмө кабыл алып, кырылып жатып калмайларым дагы калды. Кудай өзүн сактай көр деп бүгүнкү күнгө чейин Аллахтан суранып келем. Жеке менин динге болгон көз карашым, ал менин ичимде жана жүрөгүмдө көптөгөн эрежелер менен коштолот. Эл журтума пайдалуу гана нерселерди жасаганга убадамы берем. Азыр менден эч бир нерсеге таң калуу дагы жок. Демек ушундай болмок экен. Буйруса баары жакшы болот дегенге гана өттүм. Маалымат булагы Арба Чеки KG. Бүгүн Камчыбек Ташиевке Германиядан операция жасалат. Бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке Германияда операция жасалат. Бул тууралуу маалымат булактары жазышууда. Эскерте кетсек, 6 февралда Камчыбек Ташиев дарылануу үчүн чет өлкөгө учуп кеткен. УКМКнын башчысынын жүрөк оорусу бар экени белгилүү болгон. Маалымат булагы Фабула Чеки KG. Самара Каримова Ош шаарынын мэри болууга татыктуу. Соц тармактарда ырчы айым Самара Каримова Оштун мэри болууга татыктуу деген пикирлер тарап жатат. Анда колдонуучулардын бири тамаша иретинде Самараны Оштун мэри кылып дайындаш керек десе, башкалары ажы кетти, анын орду бош, Самара айымды ошол жакка коюш керек деп жазышууда. Эскерте кетсек, ырчы айым Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчи болуп келген. Анан окуу жайдын жааматы ырчы Самара Каримованын жетекчи болуп келишине нааразы болуп, ал кызматын тапшырып кеткен. Маалымат булагы Аргумент Чеки KG. Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурунку башчысы Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Акин Токталиев маалымат каражаттарында маалымдады. Маалыматка ылайык, сот мурдагы муфтийди үй камагына алуу чечимин чыгарган. Эске салсак, буга чейин муфтияттын башкы эсепчиси ири өлчөмдөгү пара берип жаткан жеринен УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Мындан улам Максатбек Ажы Токтомушов кызматынан өз эрки менен кетип, кайра жогоруда аталган кызмат тарабынан кармалган. Маалымат булагы Барс Медиа Чеки KG. Аялын көрсөтпөгөн, апасын аяган мушкер Хабиб. Ушул тапта дүйнө жүзүнүн назары дагестандык мушкер Хабиб Нурмагомедовдо болуп турат. 32 жаштагы мушкер карьерасын жыйынтыктап, мындан аркы жашоосун жакындарына арнай турганын билдирди. Анын сөздөрү көрмандарынын жүрөгүн ого бетер жылытып, мушкерге болгон сый-урматын арттырды десек болот. Дүйнөнү багынткан Хабиб кандай үй бүлөдө чоңойгонун биз да кызыктык.
Кичинекей кыштактан түптөлгөн келечек. Хабиб Нурмагомедов 1988-жылы 20 сентябрда Дагестандагы Чакан Силди деген айылда төрөлгөн. Мушкерлик булардын тукумунда бар. Атасы Абдулманап Нурмагомедов 90-жылдары Украинанын чемпиону титулуна ээ болгон. Балалыгы спорт чөйрөсүндө калыптанган улуун атасы 5 жашынан баштап колго алат. Ушул жашында биринчи күрөшкө чыгаргандан кийинки мелдештери олуттуу болуп, баласынын келечегине ишенген Нурмагомедовдун үй бүлөсү Силди айылынан Махачкалага көчүп келишкен. 15 жашка чейин кадимки балдардай көчө таптап, мушташып жүргөн Хабиб тынымсыз машыгуу, атасынын катуу талабынан чарчап үйдөн чыгып кетип, өз алдынча кароолчу болуп иштейм деп чечкен. Бирок ата-энесинин суранычы менен жана колуна мушкерликтин кассетасын тийгенден кийин олуттуу күрөшкө кызыгып калган. UFC клубуна 2012-жылы 21 январда кирип, баш аягы клубдун алкагында 13 жолу рингке чыкса, баары жеңиш менен аяктаган. Үстүбүздөгү жылдын 17-октябрында болгон Джастин Гейджи менен мушташынан кийин ал карьерасын жыйынтыктады. Атаандашын экинчи раундтан жеңип, көрмандарына төмөнкүдөй кайрылуу жасады. Бул менин акыркы мушташым. Атам каалаган жеңиштерге жеттим. Мен айылдан чыккан карапайым баламын. Мен жөнүндө дүйнө жүзү кеп кылат дегенде ишенбей кетем. Ушул күрөшкө чыгаарда апамды макул кылуу үчүн 3 күн сүйлөштүм. Эгер ата-энеңер бар болсо, жанында болгула. Менин апам эле калды. Мындан аркы бактымды көбүн апама арнайм. Бул расмий билдирүү көпчүлүктү жашытты. Ал эми спорт тармагындагы айрым себепчилер Хабибдин билеги күчкө толуп турган учурда карьерасына чекит койгонун кызыккандуулук деп эсептесе, кээ бири карьерасы гүлдөп турган учурда баарына чекит коюуга бардык эле мушкердин эрки жете бербесин айтып, Хабибдин бул кадамына суктанышты. Апамды жакшы көрөм, бирок атама айтпагыла. Мушкердин эң жакын адамы апасы Патимат Нурмагомедова тууралуу өзүнчө кеп кылууга татыктуу. 3 бир туугандын ортончусу болгон уулун жаштайынан чарбага, коро жайдагы жумушка үйрөткөн. Агасы окууга кетип, атасы керелерде кечке иштеп үйдөгү мал жандын түйшүгү Хабиб менен апасына жүктөлгөн. Мушкер маектеринде үй бүлөбүздүн айыл чарба министри мен болчумун дегени бар. Апасы уулунун мушташканына алгач каршы чыккан. Мугалимдерине чейин барып, баласына көп тапшырма берүүсүн суранган. Убактысы спортко артпай калса деген тилеги орундалган эмес. Атасы аялынын эркектерин билген соң кески тыюу салып, уулун баш оту менен спортко киргизген. Апасы ушул күнгө чейин уулунун бир да мушташын көргөн эмес. Башталганда башка бөлмөгө чыгып кетип, кими сутту деп улам башынан созуп сурап койгону болбосо, уулунун сабалганын же сабагынын көрүүгө жүрөгү чыдачу эмес. Ал тургай уулуна атаандашын кызыл жаан кылып сабабай, дароо эле мунту бесин оодара турган ыкманы колдон деп суранат. Өзүнүн баласы эмес, өзгөнүн таяк жешин каалабаган жүрөгү жумшак эне уулунун карьерасын токтотуусуна себеп болду оңдөнөт. Ал эми атасын таянычым, дем берүүчүм, машыктыруучум деп эскерет. Темирдей тартипти талап кылып, ошол эле учурда шыктандырган, жападан жалгыз адам атасы болгон. Атасынан айыбаган улуу басылымдарга тамаша чыны аралаш. Апамды жакшы көрөм, бирок атама айтпагыла дегени бар. Абдуманап Нурмагомедов ушул жылдын апрель айында коронавируска кабылып ооруканага жаткырылган. Майдан башында абалы кескин начарлап кетип, Москвадагы мыкты клиникалардын бирине которулган болчу. Көп өтпөй Хабиб атасынын абалы туруктуу экенине малымдаган. Бирок инсульт алып, бөйрөгү иштебей 3-июлда 57 жашында каза болду. Мен күндө 2 ирет машыгам. Кокус бир жолкусун калтырып койсом, атам жинденип аткандай сезилет. Ата, мен машыгып атам, жакшы формадамын деп оюмда сүйлөшүп турам. Мага ыраазы болуп жылмайгансыйт, деп атасын эскерет. Жубайынын жүзүн кылдат жашырат. Мушкердин жубайы 3 баласынын апасы, Патиматтын ысымы кайын энесине окшош. Бул жубайынын биринчи ирет мектептен көргөн. Сезимдери бала кезинен тутанганы менен кийин Нурмагомедовдордун үй бүлөсү көчүп кетип, Хабиб кыздан алыстап калган. 22 жашында кайра айылга айтып келип, кызды издеп тапкан. Ата-энесине Патиматты аларын айтканда алар куда түшүп, 2013-жылы той болгон. Бирок тойго келген 1200 коноктун бири да кыздын жүзүн көрүшкөн эмес. Ушул күндөрү жубайы жакын достору менен туугандары эле көрбөсө, башкалардын жүзүн жашырып келет. Муну мушкердин аташы журналисттерге убагында: "Бизге чейин бул салт 400 жыл мурда калыптанган. Күйөөсү жүзүндү жаап десе, жабууга тийиш" деп түшүндүргөн.
Патимат бүгүнкү күндө Катардагы кожойке 3 баланын тарбиячысы. Чарбасы менен алек. Аны социалдык тармактан табуу мүмкүн эмес. Хабиб мушташтарынын бирине да үй бүлөсүн албайт. Оюнду топтоп машыгууда үй бүлө тоскоол болот. Кээ бир мушкер аялын жанына алып алат. Аларга жардам берсе керек. Жеке мен үй бүлөм мындай уруш мушташтан алыс болгону оң деп эсептейм дейт. Маалымат булагы Леди Чекит, KG.